Жалал-Абад шаардык мэриясы тарабынан жаза аткаруу кызматынын номер 10 абак жайынын кызматкерлерине берилген 1 гектар жердин айланасында коррупциялык схема жана мыйзамсыз аракеттер болгон. Бул туурасында Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров билдирди. Анын айтымында Жалал-Абад облустук прокуратурасы, шаардык мэрия, шаардык кеңеш жана башка бир топ мекеме ишканалардын үстүнөн мамлекеттик менчиктеги жерди өз ара сүйлөшүп мыйзамсыз өздөштүрүүгө берген деген айып менен иш козгогон болчу. Прокуратура мамлекетке 6,7 миллион сом зыян келтирилгенин маалымдаган. Тактап айтып кетсек, Жалал-Абад шаарында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу мамлекеттик менчикте 1 гектар жерди 2015 жылдын 17 марттагы номер 90 Жалал-Абад шаарынын мэрі Салайдин Авазов атынан чыгарылган мыйзамсыз токтомдун негизинде бир топ адамдарга, 15ге жакын адамдарга ошол жерлер мыйзамсыз берилип кеткен. Атайын аудит жүргүзүлүп, көз карандысыз оценщик Жалал-Абад оценка 30 январь 2016 жылы корутундусунда көрсөтүп атат. Ушул мыйзамсыз аракеттердин кесепетинен мамлекетке 6 миллион 178 миң сом зыян келтирилди деп. Мына эми карап көрүңүздөр. Ошонун негизинде 2016 жылдын 5 февралында Жалал-Абад областык прокуратура тарабынан 172-16-10 сандуу кылмыш иши козголуп, бул ошол мэриянын жетекчилигинин үстүнөн, ошондой эле шаардык кеңеш жана башка кызматкерлер үстүнөн кылмыш иши козголуп, андан тышкары граждандык тартипте прокуратура тарабынан исктер берилип, ошолор бардыгы канааттандырылып, бүгүнкү күндө ошол 1 гектар жер мыйзамсыз мэриянын балансында жок туруп сатылгандыгы аныкталып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп атат да. Мен айтайын дегеним, ошол Салайдин Авазов мэр болуп туруп, мыйзамсыз мамлекеттин жерин, мэриянын балансында турбаган жерди, бул деген сиздин үйүңүзгө келип, сиздин бир холодильник же телевизоруңузду алып бирөө сатып бергендей да. Ошондой мыйзамсыз кыймыл аракеттерди кылып, мамлекетке 6 миллиондон ашык зыян келтирип, азыркы күнгө чейин жокко тартылбагандыгы мага өтө мындай түшүнүксүз да. Андан тышкары азыркы күндө СДПК партиясынан Жалал-Абад шаардык кеңешке номер 1 тизме менен баратат. Анын орду мэрдин креслосунда эмес, мен ойлойт элем анын орду башка жерде депчи.